Мен ошол жерден кете албай жүрөм. Кетким келбей жүрөт, кете албай жүрөм. Бул университет бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы алдыңкы жогорку окуу жайлардын бири. Мен өзү бир кеткен жерге экинчи кайрылып барбайм да. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бул подкаст берүүсү Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган. Подкасттын максаты билим берүү тармагында эмгеги сиңирген, ишмердүүлүгү менен көпчүлүккө таанылган инсандар менен баарлашып, маек куруу. Мен Милана Белин кызы, ал эми биздин бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын Манас орденинин ээси, филология илимдеринин доктору, профессор Мусаев Сыртбай Жолдошевич. Агай менен биз бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүн түптөгөн инсандардын бири Ишеналы Арабаевдин ишмердүүлүгү боюнча баарлашабыз. Саламатсызбы агай? Кош келиптирсиз. Рахмат. Айтсаңыз, Ишеналы Арабаевдин негизги саясий жана коомдук жетишкендиктери кандай болду эле? Рахмат кызым, мында бир кабыргасынан койгон катты суроону бердиңиз го. Эми Ишеналы Арабаев деген ат тукканда, ысым тукканда бүтүндөй дүйнө көз алдыңа элестейт да. Кыргыз коомчулугунун бүтүндөй дүйнөсү көз алдыңа тартылат. Анткени кыргыздардын ичинен чыккан эң биринчи билимдүү киши, кыргыз элинен чыккан эң биринчи билимдүү киши, кыргыз элинин ичинен чыккан эң биринчи сыртка чыгып, бөлөк өлкөлөрдү кыдырып, бөлөк элдер менен таанышып, бөлөк элдин маданиятын көрүп, аны өз элинин маданияты менен айкалыштырып, салыштырып караган киши. 1920-жылдары Кыргыз Түркстан СССРинин өкмөтүнүн алдында окумуштуулар кеңеши түзүлгөн 1920-жылдары. Ошол окумуштуулар кеңешинде өзбек билим комиссиясы, түркмен билим комиссиясы, казак билим комиссиясы болгон, кыргыздыкы болгон эмес. Кыргызды өзүнчө бөлүмчө катары казак менен бириктирип койгон. Бирок казак-кыргыз билим комиссиясы деп аталган. Ошонун кыргыз бөлүмчөсүнүн башчысы Ишеналы Молдокебиз болгон, Ишеналы Арабаев болгон. Демек, билим комиссиясы дегенде биринчи билим министри. Биринчи. Бүгүн агенттиктерде министрлик деп айтылбаса керек, бирок ошол иш билим комиссиясы Кыргыздын элдик өзек чыгармачылыгын жыйноо, алфавит түзүү, китеп жазуу, алипе жазуу деген сыяктуу маселелердин баардыгын пландаштырган алгачкы илимий мекеме болгон, бөлүм болгон. Бул бүгүнкү күндөгү министрлик аткарып аткан иш. Кийинчерээк ал 24-жылы бул киши кыргыз бөлүмчөсүн казактардан өзүнчө бөлүп чыгат. Кыргыз тили менен казак тили агезектерде кыргыз эли менен казак эли бир эл деген түшүнүк бар болчу. Ошон үчүн кыргыздарды түндүгүн казактарга кошобуз. Анткени жайгашкан жерибиз, региондорубуз, аймагыбыз ар кандай болгон да. Фергана өрөөнүндө жашаган кыргыздар анан биякта жашаган. Ошондуктан түштүк аймагында жашаган кыргыздарды Өзбекстанга кошобуз. Түндүктө жашаган кыргыздарды казактарга кошобуз. Анткени казак менен кыргыз бир эл дегенде, ушул казак менен кыргыз экөө эки башка эл экендигин тил аркылуу далилдеп, тил аркылуу, анткени эки элдин биринен бири айырмасы тил аркылуу гана билинет. Бирок баарыбыз көзүбүз бүтүк, мурдубуз чолок, казак менен кыргыздын эч айырмасы жок. Мындай карап турсаң сырткы кебетесине, бирок булар тилинен айырмаланат. Тили жалгыз тилинен. Ошондуктан кыргыз тили менен казак тили экөө эки башка эл, эки башка тил деп бөлүп чыккан ушул Ишеналы атабыз болгон. Бул 1924-жылы, 1924-жылы анан кыргыз өзүнчө илим комиссиясы түзүлөт. Кийинчерээк ал академиялык борбор деп аталат. Башкача айтканда, бүгүнкү күндөгү биздин Улуттук илимдер академиясы деп атпайбызбы? Академиялык борбор, ошонун төрагасы Ишеналы Молдоке болот. Демек, бүгүнкү күндөгү Улуттук илимдер академиясынын биринчи президенти десек жарашат. Андан кийин эң биринчи
китеп жазган киши, агартуучу. 1911-жылы Уфада өзү окуп жүрүп, бүгүнкү сөзү менен айталы, студент болуп жүрүп, бирок ушуну кадыр баркы ушунчалык чоң болгон, жыйындарда Такай президиумда өзүнүн окутуучулары менен, агайлары менен президиумда турган киши болгон. 1911-жылы ошол жакта жүрүп, Казак Хафиз Сарсекеев деген дагы өзү менен замандаш, курбалдаш, кесиптеш адам экөө биригип, Алпе Жаки Төт окуу деген китепти биринчи Алпе жазган киши. Андан 1912-жылы кайра жаз өрнөктөр деген китеп жазды. Кыскасы, Ишенаалы Молдеке Кыргыздын илим, билим, маданият, саясат тармагындагы биринчи адамы. Ошондуктан бул кишинин мурастарын жаштарга жеткизүү, жаштарга айтуу, аларды ушул духта тарбиялоо, мына бүгүнкү мына өзгөчө жалпы кыргыз интеллигенциясын, анан өзгөчө Ишеналы Арабаев атабыздын атын алып жүргөн ушул университеттин түздөн милдетти кызым. Өз максатына жетүү үчүн ошол учурдагы башка негизги адамдар менен кандай мамиледе болду эле? Баатырды убакыт мезгил жаратат да, улуу адамды дагы убакыт мезгил жаратат. Булардын улуулушунда ошол кездерде булар кыргыз элинен биринчилерден болуп чыккан, бөлөк билимдүү адамдар болбогон. Ошондуктан буларды ошол мезгил буларга ошондой жүк арткан. Булар мындан башка болушу мүмкүн эмес болчу. Анткени булардын көкүрөгүндө, көөдөнүндө, жүрөгүндө улуттун мээрим деген сезим толкуп турган. Бүгүнкү биздин аткаминерлер, башка кызматтагыларда андай сезим жок. Алар чөнтөгүн акчага толтурсам деген гана сезим бар аларда. Бөлөк элге кызмат кылбайын деген сезим жок көбүндө. Ошол кездердеги биздин аталарыбызда сезим күчтүү болгон. Ошондуктан алар бардык маселени таштап коюп, өзүнүн жеке турмушун таштап коюп, элге кызмат кылган. Ошондой адамдардын ана башында дагы эле саясий чөйрөнү алсак, ошонун башында дагы Ишеналы Молдеке турат. Анткени бул киши 1881-жылы, кээде 82-жылы деп официалда айтылып жүрөт, бирок чындыгында бул кишинин өзүнүн жазганында 81-жылы туулган. Андан кийинки бул кишиден 84-жылы туулган Иманалы Айдарбеков деген атабыз. Андан кийин 89-жылы Абдыкадыр Орозбеков менен Абдыкерим Сыдыков. Анан 1901-жылы туулган Жусуп Абдырахманов, Касым Тырныстановтарда Хусейин аталар, Карасай аталар. Демек, ушул жагынан алганда да тиги киши булардын баарынан улуу. Бери болгондо 20 жаш, 15 жаш улуу да. Ошондуктан жүк бул кишинин мойнуна беркилерге караганда көбүрөөк түшкөн. Улуу киши ар дайым жоопкер болот көп нерсе. Билимдүү киши ар дайым жоопкер болот. Ошондуктан Ишеналы Молдекенин мойнуна саясий дагы, маданий дагы, агартуучулук дагы жүк эң биринчи ошол кишинин мойнуна түшкөн. Ошондуктан ал киши баарына милдеткор болгон. Өзүнүн артында ээрчип келаткан жаштарга таалим тарбия берген, аларга идеяларды айткан, ойлорду айткан, эмне кылуу жөнүндө маселелерди көтөргөн. Ошо жана 20-жылы айтып атпаймынбы, казактардан бөлүнүп чыгуунун бирден бир максаты кыргызды өзүнчө эл деп, өзүнчө улут деп эсептеп, анан өзүнчө мамлекет куруу жөнүндөгү идеяны көтөргөн ошол Ишеналы Молдеке өзү болгон 20-жылдары. Ошол учурда Сталинге Жусуп Абдырахманов кат жазган. Кат жазганда Жусуп Абдырахман 23 жашта болгон. 24-жылы жазганда, 1924-жылы Сталинге кат жазган, кыргызды өзүнчө мамлекет түзүү жөнүндө. Кыргыз өзүнчө мамлекет болсун, РСФСРдин составында өзүнчө субъекти болсун деген, өзүнчө мамлекет болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар деп катты Жусуп Абдырахманов жазган. Муну эч ким тана албайт. Ага чейин 1922-жылы Тоолу Кыргыз Республикасын түзөбүз деп Жусуп Абдырахманов баш болуп, Ишеналы Молдеке, анан ошо калган Абдыкерим Сыдыков, жанагы Айдарбеков, Иманалы Айдарбеков сыяктуулар чогулуп алып туруп, ошо 22-жылы Тоолу Кыргыз Республикасын түзөбүздө аракет кылган. Бирок ал өздөрүнүн ичинен чыккан айрым бир саткындардын кесепетинен Москвага жетип калып, бул Баймановдордун балдары өзүнчө
мамлекет курабыз деп атат деп ана Сталин телеграмма жиберип ал 22-жылы токтотуп койгон. Демек муну менен мен эмне айткым келет? Муну менен айткым келип атат. Ушул жана мен айтып аткан бүгүнкү күндө президент Садыр Нуркожоевич ушуларды кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн, негиздеген аталарыбыз деп буйрук чыгарбады, указ чыгарбады, жарлык. Туп-туура чыккан нерсе, бирок булардан башка адамдар дагы санаалаш болгон. Бир эле кишиден чыкпайт идея. Баары талкуулап, андай кылалы, мындай кылалы деп, бирок идеяны материалдаштырган, ошону Сталинге жетерлик деңгээлде сабаттуу, аргументтүү жаза билген Жусуп болгон. Абдрахманов болгон. Анан ошол каттын негизинде 24-жылы биз өзүнчө мамлекет куруп атабыз. Мен ушул жерде ошол мамлекет Кара Кыргыз автономиялык областын түзүүнүн алдында чоң жыйын болгон. Ташкент, ага кезектерде биздин борборубуз Ташкент болгон, Түркстан ССР деп түзүлүп, ошонун борбору Ташкент. Бардык илимий, саясий мекеменин баары Ташкент шаарында болгон. Ошол жерде атайын бир аткаруу, Түркстан ССРнин аткаруу комитетинин чоң жыйыны болгон. Борбордук комитет партиялыктаган аткаруу комитетинин чоң жыйыны болгон. Ошондо маселе мындай чыккан. Кыргызга өзүнчө мамлекет түзсөк болобу деген. Ошондо 12 киши каршы сүйлөгөн. Кыргызга мамлекет куруунун кереги жок. Булар түштүгүн өзбектерге, түндүгүн казактарга да кошуп койсок болот деп даже момундай сөз айтылат. Ошондо Ташкенттеги өзбек борбордук комитетинин кызматкери, жетекчиси аны Ташкент өзбектерин, андан сырткары ошол Түркстан ССРнин дагы бир чоң саясий кызматтагы биринчи лицосу, атын азыр фамилиясын так эстей албай атам, бирок менде жазылуу эле. Ошону минтип айтат. Түштүктө турган кыргыздарды дейт, Фергана өрөөнүндө жашаган, түштүктө жашаган кыргыздарды өзбектердин үстөмдүгүнөн бошотууга болбойт деп сүйлөйт. Бул сөз эмес, ушундай сүйлөйт. Фергана областында, Сырдарияда түштүктө жашап аткан кыргыздарды өзбектердин үстөмдүгүнөн бошотууга болбойт. Буларды өзбектердин курамына кош керек, түндүгү казактардын курамына кошулуш керек деген ойду 12 киши айтат, 12 киши колдойт. Сүйлөгөн 12 кишиден ушуну сүйлөйт. Ошондо атабыз чыгып аягында. Ошо 12 кишинин ар биринин сөзүнө жооп берип, жалгыз ошо 12 кишиге каршы турган ошо Ишеналы Молдеке болгон, Ишеналы атабыз болгон. Мына муну менен мен айтаар элем, биздин Кыргыз автономиялуу, Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшүндө түздөн түз эмгеги бар киши деп айтабыз. Түздөн түз эмгеги бар. Ошол кишинин идеясын айткан киши. Ошол кишинин өз колу менен ошол идеяны турмушка ашырган кишилердин бири. Ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн инсандардын бири ошо Арабаев деп атпайсызбы? Ошол мамлекеттүүлүк түптөө жолунда кандай кыйынчылыктарды көрдү эле ошол? Мамлекети жок элди анан эки жака бөлөбүз деп аткан элди бириктирип, башын кошуп, анан мамлекет түзүүдө кандай кыйынчылыктар болорун мен азыр эч элестете албайм. Өтө оор кыйынчылыктар болгон. Муну айтып берүүгө менин тилим жетпейт. Эң эле жөнөкөй буларды артынан аңдып жүргөн бир жагда. Экинчи жагынан буларды бири-бири менен каршы болгон, биринин үстүнөн бири арыздашып турушкан. Биринчи жетекчилердин баары Россиядан келген орустар болгон. Орустар бияктагы ушу кыргыздын алдыңкы интеллигенциясын, саясий, маданий, илимий, чыгармачыл интеллигенциясын бири-бирине кагылыштырып, бири-бирине тукуруп, каршылаштырып турган. Анткени орустардын саясаты ошондой болгон кезектерде. Жанагы анан буларды эң чоң күнөөсү, а кезектердеги чоң нерсе таптык сезим. Буларда таптык түшүнүккө байлаганда, булар Байманаптын балдары, булар Совет бийлигин каалабай атат. Булар өзүнчө мамлекет болуп бөлүнүп кеткен атат. Буларга Түркиянын таасири күчтүү болуп атат. Панисламизм, пантүркизм дегендер таасири күчтүү болуп атат.
деп буларды аябагандай кыйын абалга туш кылышкан. Бирок ошого карабай булар түн ичинде иштешкен. Бири менен азыркыдай телефон жок, сүйлөшө коюп бирине бири баланча жерден кездешели деп жолугса мына 25-жылы 30-жылардын каты деген письмо тридцатки деген бир чоң саясий документ бар. Ошолордун башында да уюштурган ушул Ишеналы Арабаев менен Абдыкерим Сыдыков атабыз болгон. Абдыкерим Сыдыковду көпчүлүк учурларда бүгүнкү күндө айтабыз. Айтышат, ошол идеолог болгон деп. Да, ал киши да кыйын болгон. Ал киши чоң кызматтарда болгон эмес, бирок ал киши да идеолог болгон. Ар дайым Ишеналы Молдоке менен баарлашып турган, кеңешип турушкан. Анан эң күчтүүсү Жусуп Абдырахманов болгон. Бардык жагынан күчтүүсү. Коркпостугу жагынан дагы, балбандыгы жагынан дагы, саясий жагынан дагы, иштермандыгы жагынан дагы, чоң кызматта турганды жагынан дагы Жусуп Абдырахманов атабыз болгон. 22-жылы кадимкидей эле мушташкан, жанагы Тоолу Кыргыз Республикасын сөздөп атканда бөлөк топтун өкүлдөрү менен мушташкан, сабап чыккан, алар каршы болгон. Кыргызды казак кошобуз деген кыргызстандык казактар маселе көтөргөн. Бөлөктөр ага кыргыздар кошулган, ошондо сабап туруп кууп чыккан. Эр жүрөктүүлүк жагынан дагы Жусуп атабызга тең элген кишиси болгон эмес. Балбандыгы жагынан да. Мына ошондой кыйынчылыктар болгон. Өтө оор кыйынчылык болгон. Эң эле жөнөкөй ошол жана биринин үстүнөн бирин арыздашкан. Экинчиден булардын баардыгын Баймунаптын өкүлдөрү, Баймунаптын балдары. Таптык маселеге а кезектерде Баймунаптын балдары деген шакыла атылып кетип аткан, же болбосо түрмөгө түшүп аткан, сүргүнгө айдалып турган. Мына ошондой бычактын мизинде жүрүшүп, анан булар биздин мамлекетти куруп чыккан адамдар. Ошол Ишеналы Арабаев саясий жана мамлекеттик ишмерлердин кийинки муундарына кандай мурастарды калтырды эле? Эми кызым мындай да, кийинки муун мурунку муундун жакшы жактарын ала турган муун да, ала турган муун. Тагдыр өзү, турмуш өзү ушундай, ала турган киши аракет кылбаса, бере турган кишинин колунан эчтеке келбейт. Мисалы үчүн мен сизге калем сабынды берсем, өзгөчө бул материалдык нерсе да, ал сиздик болуп кала берет. А идеологиялык маселени, саясий маселени, илимди, билимди мен жанагындай материал катары сизге алып бере албайм. Аны ала турган киши өзү аракет кылбаса, сиз өзүңүз ошол Ишеналы атанын, ошонун жанында жүргөн өзүнүн идеалаштарынын, боордошторунун мурастарын алайын деп өзүңүз аракет кылбасаңыз, мен айткан менен, мен ал деген менен андан натыйжа чыкпайт. Ошон үчүн жаштар, силер аракет кылышыңыздар керек. Мына илимдүү болуш, билимдүү болуш, маданияттуу болуш ала турган кишинин аракетине жараша болот. Мына студенттер, жаштар, силер ошолорду алгыңар келсе, издеп таап, окуп, сурап аракет кылсаңар анан болот. Анан мен айтып койдум, андан бир кулагыңардан кирет, экинчи кулагыңардан чыгып кетет. Мен кээде ушул сыяктуу маселелерди теледен айтам, кээде сабакта студенттериме айтам. Кээси ойноп отурат. Кунт коюп, көзү жалжылдап, билип алайын деп отургандар азыраак болот. Бир группада бир 70-80 баланын ичинен 5-6 калгандар ойноп отурат, асманда көңүлүндө, ичинде бөлөк нерселерди элестетип алышып. Ошондуктан бул кишинин мурастарын саясий, коомдук мурастарын алам деген жаштар өзү аракет кылбаса, булардан ала турган нерсе көп. Ала турган нерсе көп. Мен да толук алып бүтө элекмин булардан. Бирок аракет кылып жүрөм. Силер да ошо аракет кылсаңар, аласыңар. Жыйынтыгында ошол Ишеналы Арабаевдин тарыхта орду жана Арабаевдин ысымы берилген университет боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Кичине узагыраак айтайын. Менин өзүмдүн жаман акылымда, жаман түшүнүгүмдө кыргыздын гуманитардык илиминде, гуманитардык илимге кайсылар кирет? Саясат кирет, чыгармачылык кирет, илим, билим, ошо гуманитардык, коомдук жагдай шарт, ушул тармактарда мен 3 кишини өтө сыйлайм да.
Улуус Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстан, Кысейин Карасаев. Бөлөк жактарда да мыкты адамдар бар. Мен алардын мыктылыгын басынткым, төмөн түшүргүм келбейт. Бирок ушул гуманитардык илимде ушул үчөөнөн улуу киши жок мен үчүн. Кийин жаралды, кийин пайда болду. Бирок булар биринчи ойдан кала берет. Булардан кыйындар да чыкты. Бирок булар ошо боюнча кала берет. Биринчи болуп. Жана башында айтпадымбы? Мыктыны мезгил, учур жаратат деп, баатырды. Ошол сыңары булар ошол өз мезгилинде мыкты болуп, ана бүгүнкү күнгө чейин алардын мурастары бизге таасир этип, булар ошо боюнча кала берет. Коом ошон үчүн коом өнүгөт. Улам мыктылар чыгат арасынан тандалып. Ушул 3 киши. Мен тагдыр ушундай болду, өзүмдүн жакшы көргөн 3 адамым тең бүгүнкү күндө жогорку окуу жайынын аты берилген. Мен Касым Тыныстан атындағы университетте иштедим. Анан Кысейин Карасаевдин атынан мен өзүм ректор болуп турганда азыркы Бишкек мурда гуманитардык университет болчу, азыр мамлекеттик университет. Ошого мен өзүм койдургам. Сарыкаевка кирип, өкмөткө кирип, Танаевдин токтому менен Кысейин Карасаевдин атын мен өзүм койдурдум. Ошол жерде иштедим. Долбоорум бар да, четке чыгат турган, ошол жакта жүрүп, мынтип келсем эле бияка чакырып калды ректор. Анда Бекбоев Аскарбек ректор болчу. Саке телефон каяктасыз? Мен анда ошо академиянын корреспондент мүчөсү болуп шайланып калгам. Каяктасыз? Үйдөбүз. Каякта иштеп атасыз? Иштейбиз эми буюрса. Азыр өзүмдүн иштерим менен жүрүп атам десем, мен барайын. Каяктан кезигишебиз деди. Анан ректор болсо машинеси бар, келет. Жана бир жерде айттым, ошол жерге келди. Анан ошол жерде айтты: "Саке, ушундай, бизге келиңиз. Арабаев университетине келиңиз. Кызмат, каалаган кызматыңызды бериңиз." Анан мен айттым: "Мага эчтеке кызматтын кереги жок. Мен профессор болуп тынч иштейм." Dedim. Келесизби dedi, келем dedim. 2-3 структураны бириктирип туруп, чоң институт ачты, ошого директор кылып бекитти. 2006-жылы ушул жерге келдим, институтка директор болуп. Ошондон бүгүнкүгө чейин ушул жерде жүрөм. Мен жана айтпадымбы, мен бир барган жериме экинчи кайра барбайм деп. Эгерде бияктан мурда кеткен болсом келбейт элем. Мен буяктан кийин тил комиссиясына төрө болуп кеткенде дагы жанагы өзүбүздүн борборубуз бар, азыр ал кезекте лингвист деп аталчу, азыр мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана Арабаев таануу деген атайын чоң борбор ачылды. Ректор ошондой ачып, анан ошону мени агай кетпеңиз, жетектеңиз деп кетирбей койду. Ушул жерде иштеп атабыз. Ошондуктан ушул Арабаевдин атын алып жүргөн мекемеден өзүм кетким келбейт. Кете албай жүрөм. Анткени жана мен үчүн ыйык дебедим. Ушул 3 кишинин аты менин эмгек китепчемде турат. Бул 3 киши доорду өзгөрткөн кишилер, коомду өзгөрткөн кишилер, кыргыз коомун, кыргыз доорун. Ошондуктан ошол кишилердин атын алып жүргөн университетте иштеш мага чоң сыймык. Мына бүгүнкү күндө бул университет аябай өнүгүп атат. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы алдыңкы жогорку окуу жайлардын бири. Бул жерде профессордук окутуучулар курамынын сапаты өтө жогору болчу. Шарт түзүлүп атат, иштеп атабыз дейт. Мен башкасын жөн эле коем, ремонт кандай жакшынакай оңдоп түзөө болуп калды, жакшынакай шарт түзүлүп атат. Материалдык базасы аябай жакшы өнүгүп атат. Көчөдө турат азыр. Деген экранды коюп коюп бардык студенттер эмне болуп атканын көрүп атышат. Анан мага дагы жакканы аракеттер болгон, но бирок эми ошол иш аракет бул жерде өзүнчө медиа борбор ачылып, жакшынакай иштеп жүргөн адамдарды алып келип иштетип, өзүңөрчө мындай бир медиа борбор түзүлүп, анан университеттин ийгиликтерин ушул аркылуу чагылдырып атасыңар. Бул университетте бүгүнкү күндө кимдин колунда маалыматтык технология болсо, ал киши жеңишке жетишет, баалуу болот, бартуу болот. Сиздер медиа борбору тарабынан даярдалган подкаст берүүсүн көрдүңүздөр.
Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча сак саламатта туруңуздар.